Кыргызстан чейрек финалга чыгышы мүмкүн. Кыргызстандын жаштар курама командасы Азия кубогунун чейрек финалына канткенде чыгат деген суроого жооп беребиз. Буга чейин биринчи жана экинчи турдук беттештерде биздин курама тилекке каршы жеңилип калды. Биринчи турда Сауд Арабияга 1-0 эсебинде утулса, андан соң Вьетнамга 1-2 эсебинде жеңилди. Бирок биздин команда дагы да болсо чейрек финалга чыгууга бир мүмкүнчүлүгүн сактап турат. Эми 3-чү турда кандай оюн болуш керек? Эртең кечки саат 22:30да Бишкек убактысы боюнча 3-чү турдук беттештер болот. Анда Кыргызстан Иордания менен кезгилет. Учурда Иорданияда 3 упай бар, Кыргызстанда 0 упай. Демек, биз Иорданияны утушубуз керек. Жана жөн гана бир гол айырмасында эмес, 2 топ же андан көп топ айырма менен утсак жакшы болот. Ошол эле кезде параллелдүү беттеш дагы биз үчүн өтө маанилүү. Анда Вьетнам 6 упай топтогон, Сауд Арабияда 3 упай бар. Жана бул беттеште бизге Вьетнамдын жеңиши керек. 1-0 болобу, 2-1 болобу айырмасы жок, жеңиш керек. Эгерде тең чуу болуп калса, анда иштин баары бүткөндө. Андыктан эртең буюрса Кыргызстан курама командасына ишеним артабыз, Иорданияны утат деген ойдомун.